Саламатсыңарбы Каракол шаарынын тургундары, бүгүн биз Каракол шаарынын дене тарбия жана спорт ортосуна келдик. Себеби бүгүн Каракол шаарынын балдар билим берүү борборунун 1 жылдык отчеттук концерти болмокчу. Анда эмесе ошол концертти көрөлү. А теперь, дамы и господа, разрешите предоставить слово почетным и уважаемым гостям, которые присутствуют на нашем сегодняшнем мероприятии и вносят огромный вклад в развитие наших талантливых детей. Каракол шаарынын вице-мэри Дүйшөбаева Эрмакана Санакуновна, Аксу райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Токтокунова Асель Тынычбековна, Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Таштанбек уулу Санжар, Ысык Көл областык Отуз уют милдетин аткаруучу Рахат Бейшенина. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин билим берүү борборунун отчеттук концертине келген ата-энелер. 1 жыл бою ушул борбор Каракол шаарынын атынан эмне деген чыгармачылыктарын көргөзүп, балдарыбыздын чыгармачылыгы менен Кыргызстанды кыдырып, өздөрүнүн берген 1 жыл бою окуткан билимдерин элге тартуулап жана Каракол шаарынын атын чыгарып келишти. Анан дагы бир жакшы жаңылыкты айтып коелу, Санжар Таштанбекович. Бизге дагы Каракол шаарына мен эмне салып берсек деген бир сунуштар болуп атканда, ошонун ичинен бул таланттуу балдар үчүн дагы бир борбор салып берсеңиздер деп бир ушуну суранып атам да, аябайчы. Буюрса, бул жакшы жаңылыктар. Бул биздин мэрдин бир ага сунуштаган биринчи сунушу ушул болду, ал киши колдоп атат. Саламатсыңарбы, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, кадырлуу ата-энелер, бардыгыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз үчүн өзгөчө күн, бардыгыбызга майрам болуп атат десем жаңылышпайм. Өзүм атыман жана Каракол шаарынын депутаттарынын атынан чын дилим менен куттуктайм. Эмгегиңер элге байлансын, элге кызмат эң жогорку сыймык. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Каракол шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө билим берүү тармагындагы жогорку жетишкендиктерин жаш муундарды тарбиялоодо кошкон зор салымдын үзүрлүү эмгектерин эске алуу менен Каракол шаарынын ардак билим борборунун кызматкерлеринин Каракол шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен төмөнкү педагогдор сыйланышсын. Таңатар кызы Алина, директордун орун басары. Биримдик балдар үйүнүн жетекчиси Шачембиева Зарина Турганбековна. Керемет өнөр ириминин жетекчиси Мамытбаева Гүлмира Бейшеновна. Рукоделие ириминин жетекчиси Кендирбаева Миргүл Жаныбаевна. Өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоо кошкон зор салымы үчүн Каракол шаардык балдар билим борборунун педагогу Русин Геннадий Алексеевич. По полям, снегом по полям, песенку веселую напевай.
Герой из книжки, он сердит и слишком. Надо вот руки вымыть позабыл. Что-то он начальник, командир мочала, главный умывальник, великий мой надыр. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школу, учат в школу, Мектепке балдар. Вычитать и нажать, малышей не обижать. Давайте поддержим нашу маму. Учат в школе. Гунгунари, 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 ганари. Кароо сынактын жеңүүчүсү, Соттогул лицейин окуучусу Мухаммеджанов Самаганды чакырып алалы монологу менен. Апакем, ал сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай иш экениңди билбесем, бул китти жазбай койчумун. Сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албайм.